Ош технологиялык университетинде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү жана 24 февраль окуу жайдын түзүлгөн күнүнө карата салтанаттуу майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Самалык университетин жетекчилиги, аялдар кеңеши, инновациялык маалымат технологиялары институту жана кесиптик бирлик комитети тарабынан уюштурулду. Майрамдык иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттери активдүү катышты. Салтанатта Оштунун ректору профессор Жамболот Турсунбаев куттуктоо сөзүн сүйлөп, жамаатты кош майрамы менен куттуктады. Ал университеттин өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан эмгек жамаатына ыраазычылык билдирип, билим берүү тармагында үзүрүлүү иштеп жаткан алдыңкы окутуучуларга сыйлыктарды тапшырды. Мына мекенди коргоо бир эле форма кийип, автоматтуу көтөрүп, чек араны барып коргоо эмес. Бул ошолордун билим берүү, мыкты инженерлерди даярдоо, мыкты мугалимдерди даярдоо менен дагы кирип кетет да. Себеби дегенде мына ошол вазифа биздин окуу жайдын жамаатына, жалпы эле билим берүү тармагына ыйгарылган. Университеттин төмөнкү кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 87 беренесине ылайык ардак грамота менен сыйланышсын. Инфокоммуникация жана санариптик байланыш билим берүү программасынын ага окутуусунун милдетин аткаруучу Райымбек уулу Эргазы Оштунун ардак грамотасы менен сыйлансын. Институционалдык аналитика жана маркетинг бөлүмүнүн Ошондой эле Оштунун кесиптик бирлик комитетинин төрайымы Багдагүл Тиленбаева окуу жайдын мырзаларын ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап, кесиптик бирликтин фондунан бир катар окутуучуларды жана кызматкерлерди көп жылдык өзүрлүү эмгеги үчүн баалуу сыйлыктар менен сыйлады. Мындан сырткары быйыл 50, 60 жана 70 жаш мааракелерин белгилеп жаткан юбиляр окутуучулар жана кызматкерлер дипломдор жана белектер менен сыйланышты. Майрамдык кечеде концерттик программа тартууланып, обондуу ырлар жана көркөм чыгармалар аткарылды. Мен биринчиден Рамазан айында отурабыз, баарыңыздардын орозоңуздар кут болсун демекчимин. Анан экинчиден эртең 24 февраль университетибиздин күнү. Ушул майрамыңыздар менен да жалпы жааматты кызуу куттуктайм. Ушул университетибиздин өсүп өнүгүшүнө ар бириңиздердин салымыңыздар чоң деп эсептейм. Андан кийин бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү менен жалпы биздин жааматтын мырзаларын жана студент жигиттерди куттуктайм. Университеттин өнүгүшүнө салым кошкон окутуучуларга, кызматкерлерге жана окууда мыкты жетишкендиктерди көрсөткөн үлгүлүү студенттерге ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. 4 жылдызга ээси болдук. Алдыбызда азиялык рейтингге катышканбыз. Буюрса 1-2 айдын ичинде жыйынтыгы келет. Ошону менен биздин университетибиздин деңгээли мындан дагы жогору болот. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу сиздердин баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Ар дайым ушундай майрамдарда бизди сиздер менен бирге отуруп майрамдарды белгилегөнгө бизди Алла Таала жеткирсин. Рахмат. Иш-чара жамааттагы эмгек адамдарына болгон сый-урматтар арттырууга, билимдикти бекемдөөгө жана майрамдык маанай тартуулоого багытталды.